Sүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде өзүнүн сахабалары менен бирге отурду. Сахабалары менен бирге отурган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Ма тухиббу минад дунья Абу Бакр, я Абу Бакр". О Абу Бакр, өзүнүн улуу сахабасынан сурады, "Дүйнөдөн эмнени сүйөсүң? Бул дүйнөдө сен сүйгөн эмнелер бар?" дегенде Абу Бакр Сыддык "Ухиббу минад дунья салас". Бул дүйнөдөн 3 нерсени сүйөмүн, о Аллахтын элчиси деди. Биринчиси аль-жулусу байна ядайк. О Аллахтын элчиси, биринчи сүйгөнүм сиздин жаныңызда отуруп, сиздин насааттарды угуу, сиз менен отуруу, нурдуу жүзүңүзгө караганды, сиз отурган мажлиста сиз менен отурганды сүйөм деди. Wan nazaru ilayk. Экинчи дүйнөдөгү сүйүктүү нерсем сиздин нурдуу жүзүңүзгө карагандык. Дайым нуруңа тойбостон сага карагандык. Үчүнчү wa infaqu mali alayk. Тапкан мал-мүлкүмдү, дүйнөмдү сиз жана сиз алып келген диндин жолуга сарптагандыкты жакшы көрөм деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн экинчи сүйүктүү сахабасы, экинчи халифасы Хазирети Умардан "Wa anta ya Умар". Умар, сен бул дүйнөдөн эмнени сүйөсүң деди. Кала ухиббу салас. Мен да бул дүйнөдөн 3 нерсени сүйөм деди. Биринчиси ал-амру бил ма'руф, туура жолго чакыргандык, туура жолго үндөгөндүк. Валау кана сирран, эгер купуя болсо деле, жашыруун болсо деле Аллах Тааланын жолуна чакыргандыкты жакшы көрөм. Ва нахи анил мункар валау кана жахран. Туура эмес жолдон, экинчиси туура эмес жолдон жарыя кылып болсо, кыйкырып, ачык айкын жаман жолдон башкаларды тосууну жакшы көрөм. Ва каулил хакки валау кана мурран. Үчүнчү жакшы көргөнүм чындыкты, акыйкат сөздү айтууну жакшы көрөм, эгер ал чындык, ачуу болсо деле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үчүнчү сахабасы Хазирети Усманга кайрылып, "Ва анта я Усман". О Усман, сен бул дүйнөдөн эмнени жакшы көрөсүң деди. Кала ухиббу салас. Мен да я Расулаллах бул дүйнөдөн 3 нерсени сүйөм деди. Итамут таам. Муктаждарга, курсак ачтарга тамак берүүнү, ачкы болгондорду тойгозууну, ва ифшаи салам. Саламды жайганды, тынчтыкты жайганды, ислам дининин аламат белгиси болгон ассаламу алейкум. Силерге тынчтыкты каалайм деп тил менен айтып койбостон, ошол элге тынчтык берүүнү, дүйнө жүзүндө эл жерге тынчтыкты жайганды жакшы көрөм. Вассалату биллайли ван насу нiyam. Түндө адамдар уктап жаткан кезде түнкү намазды жакшы көрөм, тахаджудту жакшы көрөм деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн улуу сахабалардан дагы бирөөсү Хазирети Алиге кайрылып, "Ва анта я Али". О Али, сен бул дүйнөдөн эмнени сүйөсүң деген кезде Хазирети Али "Ухиббу минад дунья салас". О Аллахтын элчиси, мен да бул дүйнөдөн 3 нерсени сүйөм деди. Биринчи икрамуд дайф, конокту сыйлаганды, коноктосконду жакшы көрөм. Ва сауму бис сайф, ысык күндөрдө саратанда орозо кармаганды жакшы көрөм. Ва дарбул аду бис сайф, дин душманын динди коргоо үчүн сиз менен газгатка чыккан кезде душмандарды кылыч менен сокконду урганды жакшы көрөм деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чарыяры 4 улуу жакын сахабасы өзү өткөндөн кийин халифа болгон бул 4 сахаба, балким бейиш менен пайгамбар тирүү кезинде буларга бейишке кирүүлөрү жөнүндө сүйүнчүлөгөн сахабалардан кийин Абу Заррул Гиффари деген улуу сахабага кайрылды. "Ва анта я Абу Зар". Абу Зар, сен бул дүйнөдөн эмнени жакшы көрөсүң деген кезде "Ухиббу минад дунья салас". О Аллахтын элчиси, мен да бул дүйнөдөн 3 нерсени сүйөм деди. Биз негизги токтолоюн деген маселе ушул Абу Зар разияллаху таала анхунун жообуна токтолмокчумун. Биринчи аль-жуу. О Аллахтын элчиси, ачка калгандыкты жакшы көрөм. Ачка калгандыкты жакшы көрөм. Ал-марад. Бүгүн оорудан качып атабыз. Оору Абу Зар разияллаху таала анху ооруганды да жакшы көрөм. Вал-маут, өлүмдү жакшы көрөм деди. Урматтуу мусулман бир тууган, бул инсандын табиятында Абу Зар разияллаху таала айткан жооптур. Ачкалыкты, ооругандыкты, өлүмдү жакшы көрөм деген эч бир адам айтпайт. Бирок факана лаху наби саллаллаху алейхи вассалам валима. О Абу Зар, эмне үчүн сен ачкалгандыкты, ооругандыкты, өлүмдү жакшы көрөсүң деди. Ухиббул марад. Эмне үчүн? Мен ооруну жакшы көрөм. Оору болгон кезде күнөөлөрүм кечирилет.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтчу беле: "Ажабан ли амрил му'мин." Имандуудун ишине таң каламын. Ал имандуу инсанга берилген нерсе башка эч кимге берилген эмес. Эгер жакшылык жетсе шүгүр кылып сооп алат, жамандык жетсе да сабыр кылып дагы сооп алат. Бул имандуудан башкада мындай мүмкүнчүлүк жок дейт. Бул жерде Абу Зар радиаллаху таала Аллах таала андан разы болсун, мен ооруганды жакшы көрөм. Ооруганды жакшы көргөн себеби күнөөлөрүм кечирилет дейт. Эмне үчүн ачкалык жакшы көрөмсүн десе, ачка болгон кезде менин жүрөктөрүм жумшайт, боорукелдик болом. Ачка калуудун кандай Аллах тааланын берген ниматтарын билем. Ачка жүргөндөрдүн акыбалын түшүнөм дейт. Эмне үчүн өлүмдү жакшы көрөт? Өлүмдү жакшы көрөмүн. Себеп өлгөндө жараткан Аллах таалага жолугамын. Жараткан Аллах тааланын астына барамын. Ошон үчүн өлүмдү жакшы көрөм деди. Факала Наби саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн улуу сахабалардан жооп туккандан кийин: "Ва хуббиба илейя мин дуньякум салас." Мага да бул дүйнөдөн Аллах таала 3 нерсени сүйдүрдү дейди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да бул дүйнөдөн Аллах таала тарабынан 3 нерсе сүйдүрүлгөн болсо, биринчиси ат-тыйб, жипар жыттанып жүрүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жипар жыттанганды дайым ошондой жакшы буркураган жыт менен жүрүүдү жакшы көрөт эле. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үммөтүнө: "Эгер силердин бирөөңөргө райхан белек кылынса кабыл алгыла, ал көтөргөнгө жеңил жана ошондой эле райхандын жипар жыты бар" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн мен сүйгөн нерсе жипар жыттануу, ва куррату айни фис сала, жана көзүмдүн карайы, пайгамбардын көзүнө эң кубанткан нерсе намазда тургандык. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уанниса, өзүнүн никесиндеги өмүр жолдош аялдарын жакшы көргөндүгү. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалар менен болгон бул окуясында, бул маселеде Жабраил алейхиссалам келет да, Жабраил алейхиссалам: "Мага да Аллах таала 3 нерсени сүйдүрдү. Бул дүйнөдөн мен 3 нерсени сүйөм" дейт. Таблиг рисала. Аллах тааланын элчилик кылып мойнума жүктөгөн аманат болгон Куранды жеткизүү. Ва адайл амана, аманатты аткаруу. Ва хуббул масакин, колунда жок бечараларды сүйгөндүктү. Мискин эч нерсеси жок бечараларды сүйөмүн деди. Жабраил алейхиссалам андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кайрылып: "Жараткан Аллах таала да бул дүйнөдөн 3 нерсени жакшы көрөт. Жараткан Аллах таала бул дүйнөдөн эмнени жакшы көрөт? Лисанан закиран, Аллах тааланы зикир кылган. Субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Аллах тааланы зикир кылган тилди. Ва калбан хашиан, Аллах тааладан корккон, жараткан Аллах таала берилген иман толуп, иман ташкан жүрөктү. Ва жасадан алал балаи сабира, жана Аллах тааланын сыноолоруна сабыр кылган денени." Урматтуу мусулман бир тууган, сен бул дүйнөдөн эмнени жакшы көрөсүң? Урматтуу эже карындаштарым, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, ушул эле суроо: сиз бул дүйнөдөн эмнени жакшы көрөсүз? Өзүңүз ой жүгүртүң.